Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элибиз. Биз Туркменов Кайрат Максудинович, ошо Туркменов аталарыбыздан 3 поколениядан тарап келген балчыларыбыз да. 3-чү поколениядан. 3-чү поколениядан балчы бизбиз. Ошол биз Токтоолдон болобуз, өзүбүз жерлигибиз. Анан өзүбүз арылар менен көчөбүз ар кайсы жака. Шамал сайга барабыз эң биринчи арыларды развитияга. Анан келип кайра чүйгө алып келебиз, чүйдөн көлгө барабыз, көлдөн нарынга барабыз, нарындан Атбашка, анан обратно чүй. Ушинтип көчөбүз. Ошентип арылар менен көчөсүз. Арылар менен көчүп. Арылар өзү учуп барбайбы? Арылар развитияга да жакшы, бал да ошончолук канча көп. Бир жерде отура берсең, бир жыл жакшы болот, бир жыл жакшы болбой калат. Ансора го. Анан көчүп, кайсы жакта гүл момент нектар бөлүп чыгарып атат, ошол жерге бара калыш керек. Убактында да. Силер билесиңер ал убакта кайсы жерде кандай болуп атканын, погода, аба ырайын карап туруп, Ошо атабыз 87 жылдан бери ары кештин эмесин баштады. Ошондон бери 36 жыл болду. Ошого чейин өзүнүн мына бир 300дөй шакирти бар. Кайсы жерде эмне болуп атат? Мындай айтканда Жети областында шакирти бар да. Анан Кудайга шүгүр. Силер ошол жылда эле жарманкеге катышат экенсиңер да? Ооба, жылда жарманкеге катышабыз. Өзүңөр жасап, өзүңөр азыр соода кылып аткан үчүн ошо 8-не чейин болот экен, 8 күн ошол жерде отурасыңар. Ооба. Көрүүчүлөр бал алам дегендер келип, силерден бияктан Ооба, бизден келип Токтоолдун балын алып кетсе болот, Нарындыкын алып кетсе болот. Атабыздын шакирти мынакей устаттан шакирт ашып өтөт дейт. Мына Алтайга барып, ошол жактан бал алып келет. Бал Алтайдан келет. Алтайский. Бул канчадан бакес? Мунун килограмм 600 сомдон. Бул өзгөчөлүгү эмнеде? Бул өзгөчөлүгү насыщенный темир бар да. Темир зат. Железо дефициттерге бул аябай жакшы да, гемоглобин, жана анемия болуп калган адамдарга аябай жакшы бул. Анан өзүбүздүн Токтоол балыбыз бар. Токтоолдун балы. Бул аябай көп экен негизи биякта, аябай. Токтоол өзү родина да, илгертен эле Кыргызстандын эң Советтер Союзунда Токтоолдун балы укмуш, дүйнө жүзүнө дүркүрөөчү да. Бул жерде 70 гүлдөн өйдө. Составындачы. 70 гүл. Анда эмне деген пайдалуу эмелери бар, пайдалуу заттары бар. Анан Атбашыныкы азыр мировой бренд болуп атат. Атбашы 5 жолу алтын медаль алып келген бал, ак бал, Атбашынын ак балы. Кудайга шүгүр, Кыргызстан бал жагынан дагы азыр биздин күрөштөн Акжол Махмудов, Айсулуу Тыныбекова багындырып келип аткандай эле Кыргызстандын балы дагы 5 жолу алтын медальды багындырып келген. Болсун. Ошо международный конгресс Апимонде деп коет ошол жактан. Анан ушул келип бизден атайын микстер бар. Микс дагы дейт. Пирга деп коет, гүлдүн чаңы, маточное молочко, бал, корица, тимин аралашкан бал. Бул жерде имбирь бар, облепиха, карагат, малина. Мороженое болуп туруп копот кесиңер го. Бул атайын өзүнүн технологиясы менен жазылат, оборудованиясы. Муну өзүнүн немелери бар да, атайын. Пайдасы бар да, ошон үчүн. Пайдасы бар, Пайдалыгы үчүн мынакей облепиха ашказанга аябай жакшы. Өзүн жей албай калабыз кергестечи. Анан варенье кылып кайнатып коебуз, союстасы өлүп калат. Балдарга берген. Бул жумшак балдарда жашайт. Ашказан ооругандарда жашайт. Карагаттын өзүнүн союстасы бар. Памятке жакшы. Бул карагат беле? Бул малина азыркы как раз тумоо болот го, аба алмашып атат. Күздөн кышка, жайдан күзгө өтүп атат. Ошо бул малина аябай жакшы. Сөйкө чейин жылытат да. Телефонуңузду алып экранга жазып койсок болобу? Болот. Мисалы үчүн биздин көрөрмандар эмесин сурайт да. Мен ушундай ашказаным ооруйт, мындай ооруйт деп кеңеш бергиле, кандай бал алсам деп кайрылса болобу силерге? Болот, кайрылса болот. Бал балким көп бал алам дегендер болот. Ошол жазып коебуз, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин көрүүчүлөргө кандай сунуш бере аласыз, кандай кеңеш айтасыз, каалап тилегиңиз болсо айтып койгула ошо бал тууралуу. Эң биринчи Кыргыз элибиз, Кыргыз өзүбүздүн мекенибиз бар, ошо Кудайга шүгүр деп табиятыбызга биз суктанып, ошо табиятыбызды сактап калалы да. Эң главныйчы мынакей арылар бар, табият бар экен да жер жүзүндөчү. Ошон үчүн Кудайга шүгүр Кыргызстаныбыз 90% тоолуу аймак. Өзүбүздүн Кыргызстаныбызды барктайлы, баалайлы. Туура. Анан келип
өзүбүздүн баягы химия эмес, табигый балыбызды колдонсок өзүбүздүн ден соолугубузга пайда деп ойлойм. Ооба, ачыгын айтканда бал табигый, экологически таза, профилактика катары да ичсе болот, ооруп атканда да ичсе болот, восстанавливать атканда да ичсе болот. Айтор балдын эле зыяны жок деп ойлойм. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу жарманкеге келип катышып кеткиле, маалыматты алат экенсиңер. Ушинтип мен мисалы үчүн көп нерсе, жаңы нерсе билдим. Бал тууралуу көп нерсе билчү эмес экенмин, көрсө мен дагы. Мына азыр бүгүн көп нерсе билип атам. Рахмат. Ассаламу алейкум.